Июль айынын аягында Каракол шаарында 200 орундуу тигүү ишканасы ачылып, каалоочуларды ишке кабыл ала баштаган. Ишкананын бир өзгөчөлүгү кызыккан жумушчуларды өзүлөрү окутуп үйрөтүп алгандыгында. Эч нерсени билбей келгендер 2 жуманын ичинде тигүүнү өздөштүрүп алышса, айрым шыгыбарлары 2-3 күндө эле кийим тигүүгө жарап калышат. Бул жака негизи ошо окутуп үйрөтөт экен деп, ошону угуп алып анан келип анан окуп үйрөнүп баштадым. Үйрөнгөндө эмеден окуучулардын өзүнчө линиясы бар. Ошол жактан үйрөнүп келдик, дагы анан бияктан иштей баштадым. Жакшы буюрса, жумуштарыбыз болуп атат. Күнүгө жумуш жок калбайбыз. Бир аздан болсо да келип, крой келет, операционный дейт экен, ошону операционный кылып тигебиз. Операционный дегенде эмне? Ар бирибизге жумуш калбай калсын дегендей болуш керек да. Менин оюмда, бир четин мен тиксем, бир четин Таня тигип, ушундай да. Гүлира Ибраимова Бишкектеги тигүү цехинде иштеп жүрүп, бул жака келгендигине 3 ай болду. Жашоо турмуштун айынан бир нече жыл миграцияда жүрүп, үй бүлөсүнөн алыс жакта күн кечирип келген ал эми минти өз жеринде иш менен камсыз болуп отурат. Эске сала кетсек, быйылкы жылдын эсебинен ачылган өлкөдөгү бир нече тигүү ишканалары чет өлкөлөргө иштөө үчүн чыгып кетип жаткан мигранттардын агымын аз да болсо азайта алды. Бишкекте частный сектордо иштегем. Көп жыл эле иштедим. Ал жакта мындай бул жакта условия болгон эмес. Өзүбүз обеспечение өзүбүз кылчубуз. Анан 10 күндө бир, 15 күндө бир жумада бир бала чакама келип кетчүмүн. Семьям бул жакта жашачу, өзүм Бишкекте иштечүмүн. Өздөрүң иштегенге эчтеке жетпейт. Миграцияга барасың, убактысынча эле убактылуу болот экен да, ал жакта элечи. Убактылуу деген нан чайың да убактылуу болот. Иштеген айлык акың да убактылуу болот. А өз жериңде, мисалы, жериң бар, бүттү кенен. Эмне кылсаң дагы өзүң кенен жүрөсүң, кенен иштейсиң, кенен ичесиң. Бул жердеги жумушчуларга түзүлгөн шарттар жакшы, отурган жерлери жылуу, 2 маал ысык тамак берилип, жумуш дайыма болуп турат. Эң негизгиси эмгек китепчесине иш стажы жазылып, социалдык фондко каражат которулуп тургандыктан кийинчерээк пенсияга чыкканына да оңой болот. Биз өзүбүз окутуп, үйрөтүп, анан өзүбүз жумуш менен камсыздайбыз. Бүт кыргызча айтканда бүт шарттар түзүлгөн. 2 маал тамак ашы менен өзүбүз окутуп үйрөтөбүз. Негизи бир жумада окутуп үйрөтүп чыгарышыбыз керек. Кээ бирөөнүн жөндөмүнө жараша 2-3 күндө эле уже машинкага отуруп крой тигип баштай беришет. Ишкана 200 орунга ылайыкташканы менен учурда 90 эле жумушчу иштеп жатат. Жыл жаңырары менен калган бош орундарга тигүүчүлөр кабыл алына баштайт. Ал эми мында тигилген кийим-кечелер Кыргызстандын ички рыногуна эле эмес, Россия, Казакстан өңдүү чет өлкөлөргө чейин экспорттолот.